Бишкек ТЭЦи кышкы мезгилде калкка үзгүлтүксүз жылуулук берүү үчүн толук кандуу иштеп жатат. Ошол эле учурда реконструкция иштери да кызуу жүрүүдө. Курулуш иштерин белгиленген мөөнөттө бүткөрүү үчүн Кытай компаниясы өтө шашылыш темп менен иштеп, анын айынан бир катар эреже бузууларга жол берилген. Өткөн айда пландык текшерүүдө 163 пункт боюнча техникалык коопсуздуктун талаптары бузулуп, эскертүүлөр берилген. Ошондой эле бир катар кызматкерлерге 100 000 сом айып пул салынган. Китайский строитель TBA компаниясы тарабынан иштелип чыккан долбоор бар, бирок бүгүнкү күнгө чейин анын документтери сунушталган эмес. Борбордук оңдоо цехтеринин курулушу да атайын бекитилген документацияга ылайык келбейт. Объект дээрлик аяктап калды. Кытай компаниясынын жумушчулары үчүн курулган шаар чанында документтери бүткөрүлө элек. Бул биздин шаар куруу жана архитектура тууралуу мыйзамыбызга туура келбейт. Андан тышкары экологиялык жана энергетикалык нормалар бузулганы аныкталган. Бул жерде ТЭЦтин буу казандары жана көмөкчү жабдуулары курулуп жатат. Мында да өнөр жай коопсуздугунун талаптары сакталган эмес. Коопсуздук эрежеси бузулган 30 объект табылган. Здесь мелочей не бывает. Өнөр жай коопсуздугу боюнча майда барат нерсе болбойт. Ар бир эреже бузуу кооптуу жагдайларга алып келиши ыктымал. Алсак алдын ала текшерүүдөн өтпөй туруп иштетсе жабдуу жарылып кетиши ыктымал. Бул адамдын өмүрү үчүн кооптуу. Же болбосо жылуулук генератору иштен чыгышы мүмкүн. Албетте, бизде 4 агрегат бир учурда иштеп, авариялардын алдын алып турат. Бирок ошентсе деле коопсуздук эрежелерине көңүл буруу маанилүү. Оңдоо учурунда айрым имараттар бузулуп, андагы жабдуулар жараксыз абалга келген. Жараксыз темир тезек 800 000 тоннаны түзөт. Бишкек ТЭЦинин түштүк тарабы минтип имаратты бузгандан келип чыккан темир тезекке чулганган. Бул таштанды дээрлик 1 гектар жерде ээлейт. Өндүрүш калдыктары тууралуу мыйзамга ылайык. Бул жердин алды бетон менен төшөлүүгө тийиш эле. Себеби андан чыккан дат жана кара майлар жер кыртышына сиңип, анын бузулушуна алып келиши ыктымал дешет адистер. Ал эми ТЭЦтеги ачык электр бөлүштүрүүчү түзүлүштүн жабдуулары өтө эле эскирген. 25 жылдык мөөнөткө эсептелген жабдуулар 55 жылдан бери тынбай иштеп келет. Андыктан кээде иштебей да калган учурлары болот. Учурда ТЭЦти модернизациялоонун алкагында бул жакта четинен жаңыланып жатыптыр. из 24 котла агрегата. Бишкек ТЭЦиндеги 24 катыл агрегаттын 8 алынды. Ошондой эле 4 турбо генераторду алып ыргыттык. Учурда алардын ордуна 2 күчтүү катыл агрегат жана 2 турбо генератор коюлуп жатат. Бул Бишкек тургундарын электр жарыгы жана жылуулук менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн арттырууга жардам берет. Анын үстүнө калктын саны жыл сайын өсүп жатат. Жаңы курулуштар көбөйүүдө. Алардын баарын камсыздоо керек болот. Бүгүнкү текшерүүнүн жыйынтыгында 163 пункттагы кемчиликтердин 158-и жоюлганы белгилүү болду. Калган 5-өөнү жоюу аракети жүрүп жатыптыр. Эми 1 айдан соң кайра текшерүү болот дешет Экотех инспекциянын өкүлдөрү. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.